Assalamu алейкум, урматтуу дыйкандар, мөмө сүйүүчүлөр. Бу жерде кичинекей бир 35 соток малина менен клубникабыз бар. Ошол малина менен клубникабыз жөнүндө бир кичинекей видео обзор кылып кетейин деп чечтим. Бул европейский таза палана сорту. Ошол бу биринчи рядтан бу ошо экинчи рядка чейин 2 метр 30 сантиметр. Экинчиден үчүнчү рядка чейин 2 метр 30 сантиметр. Баарынын аралыгы 2 метр 30 сантиметрден. Көчөттү тигип атканда, ошол көчөттөн экинчи көчөткө чейин 80 сантиметр, 70 сантиметрден алып тиккенбиз. Кудайдын каалоосу менен мынакей быйыл 2025 жыл 16 апрель. Аллах таалам ошондой результат берип атат. Абдан коюу жакшы чыкты малинабыз. Бирок бул да коюу, муну да сыйылтабыз. Получается в один погонный метр, примерно ошактан санап туруп 1 метрге 15-17 эле росток калтырабыз. Калганын баарын Кудайым буйрса кезебиз. Бул да суюлат. Ошондо баягы арасына шамал аралап, Кудай буйрса малинаны бышканда жакшы болот экен. Эмнеге 2.30 кылдыңар деп сурасаңар, 2.30 кылган себеби кичинекей мини японский трактор доминатор менен ортосун тазалап, отоп кеткенге ылайыктуу кылып 2.30 кылганбыз. Анан былтыр марттын 27-28-ден баштап апрелдин 10-на чейин тиккенбиз ошол малинаны общем убакыт. Анан кийин ошол капельныйды кылганбыз. Кылдык, бассейн кастык. Азыр бүт капельный менен сугарылат. Өтө оңой, өтө жеңил, удобрениясы бергенге да ылайыктуу экен. Анан кийин ошол ортосундагы жер калып атты. 2 метр 30 сантиметр жөн калбасын деп былтыр сентябрда кечирээк тигип калдык. КСД сорт тиккенбиз. КСД деген бул жайында, жазында 1 ай эле бере турган урожай. 1 эле ай урожай бере турган клубника сорту, сорт Азия. Мынакей. Биякта 3 сорт бар. Африка, Альба, үстү турбанын үстү Африка деген сорт, бу жер Альба деген сорт, биягы Азия деген сорт. Кудай буйрса, биз булардан жазында Кудайым буйрса мөмөсүн алабыз. Мөмөсүн алгандан кийин көчөт алабыз. Көчөт жакта жерибиз бар, 2 гектар. Ошол жака тигебиз. Получается өзүбүздөн көчөт дайын болот. Анан кийин ошондой кылып койсоңор болот. Урматтуу дыйкандар, мынакей жериңер жөн калбасын деп ошентип кыйсаңар болот. Анан кийин Кудай буйрса бунун урожайы бышып, көчөт дайын болгончо бул малинанын бою 1,5-2 метр болуп калат уже. Ошол маалда бул клубниканы полный Кудайым буйрса целлофанын алабыз. Ичинде капельный бар, капельный ленталарын алабыз дагы. Жана доминатор менен биякта түздөп, бүт түз кылып ототуп салабыз. Ошондо бияк таза эле малинный плантация болуп калат. Жалаң эле малинанын полосу болуп калат. Кудай буйрса, урматтуу дыйкандар, мына ошондой кылсаңар болот экен. Канча аракет кылдым, муну деген кыска тартканга, бирок болбой эле 3 мүнөт 25 секунд болуп кетиптир.